27 апрелде Нарын районунда жашылдандыруу акциясы өтүп, ага Нарындагы ири инвестициялык компания катарынан алган Кыргыз-Кытай биргелешкен ишканасы катышты. Инвестициялык компаниянын генералдык директору Сюй Говей Самалык президент Садыр Жапаровдун курчап турган экосистеманы коргоо, калыбына келтирүү максатында демилгеленген жашыл мурас өнөктүгүн туруктуу колдонуунун алкагында өткөнүн айтты. Компания Нарын райондук администрациясы Миң Булак айыл өкмөтү менен биргеликте бүгүн ийне жана жазы жалбырактуу көчөттөрдү Улуу Жибек жолунун боюна тикти. Эске сала кетсек, аталган компания президент Садыр Жапаровдун уруксаты менен 2022-жылдын август айынан тарта Солтон Сары жайлоосундагы Бучук алтын кенинде курулуш иштерин баштаган. Өндүрүш быйылкы 2024-жылдын ичинде ишке киришери күтүлүүдө. Элдин мамилеси жакшы, буюрса бүгүнкү күндө бардык 7 айыл өкмөттө ушундай жашыл мурас алкагында иштер жүрүп жатат. Элдерди да катыштырып атабыз, мекеме ишканалар, демөөрчүлөр, кыскасы бүгүнкү күндө ошо президенттин жарлыгынын негизинде бүт иш-чаралар жер-жерлерде өтүп жатат. Биз президент Садыр Жапаровдун курчап турган экосистеманы коргоо, калыбына келтирүү максатында демилгелеген жашыл мурас өнөктүгүн туруктуу колдой алабыз. Андыктан компания ишмердик жүргүзгөн Нарын райондук администрациясы Миң Булак айыл өкмөтү менен биргеликте бүгүн ийне жана жазы жалбырактуу көчөттөрдү Улуу Жибек жолунун боюна тигип жатабыз. Бучук алтын кенин иштетүүнү максаттаган биздин компаниянын ураны да таза технологиялар деп аталып, биз биринчи кезекте экологияны өз калдында сактоону, химиялык зыяндуу заттарды өндүрүшкө пайдаланбоону көздөйбүз.